Ким күчтүү? Кыштын кызыл күнү кыргоол жээктеги бадалдан чыгып, суу ичиш үчүн сайга кирет. Каптаган көк музду кыдырып жүрүп, күбүрдү араң таап, муздак суудан иче баштады. Ошондо анын куйругу музга чап жабышып, чыкпай калган экен. Ой, көк муз, бул дүйнөдө сенден күчтүү эч ким жокпу дейм. Заматтын ортосунда куйругумду куп кармапсың, деди кыргоол музга. Жок, кыргоол, деди көк муз. Менден жамгыр күчтүү. Ал жаап келгенде заматта эрип кетем, деди. Ал сөздү угуп калган жамгыр: мен кайдан күчтүү болоюн? Менден жер күчтүү. Канчалык көп жаасам да бир заматта соруп алат, деди. Анда жер ары бери солк этип, күңгүрөнүп сүйлөдү. Менден токой күчтүү. Ал үстүмдү каптап, жалбырактуу бутактары жайылып, болгон күчүмдү бүт тартып кетет, деди. Жок, кайдагы күчтү айтып жатасың? Менде да күч жок, деди токой шоолдап. Күчтүү деп өрттү айт. Ал каптаса соройгон сөңгөгүм гана калат. Муну уккан өрт жалбырттап келип: менден шамал күчтүү. Андан аябай корком. Шамал катуу соккондо чаңып, кайда качарымды билбей калам, дейт. Ырас эле менде күч көп, деди тигилердин сөзүн угуп жаткан шамал. Жыгачты түбү менен жулам, үйдү кулатам, отту чачам. Бирок ошондой болсо да, жерге жаңы чыккан көк чөпкө түк алым жетпеди. Канчалык каарданып соксом да, ал былк этип койбойт. Ошондуктан мен ойлойм, көк чөп күчтүү го. Анда көк чөп чыйылдап мындай дейт: менде эч кандай деле күч жок. Калың кой каптаганда чымчылап, мүлжүп жеп, туягы менен тепсеп, айламды кетирет. Жок, баарынан кой күчтүү, дейт чөп. Маңкайган кой минтип маараган экен. Маа, маа, менде баленин күчүбү. Көк бөрү жолукса куйругумду бир апчып сугунуп, алас келгенсип алкымдап канымды соруп кетет. Дүйнөдө карышкырдан өтөр кыйын жок, деди. Силер таптакыр эч нерсе билбей турбайсыңарбы? Макоолор, деп улуду көк бөрү жоңго чыгып. Баарыбыздан адам күчтүү. Ал кыргоолду кылтактап алат, музуңду жарып салат. Жаан канча жааса да тоготуп койбойт. Жериңди бир жылдай 2 жолу айдап, жыл бою жанын тындырбайт. Токоюңду каалаганча кыркып алат. Өрттү болсо дароо өчүрөт. Шамалды өз пайдасы үчүн жакшы жумшайт. Чөптү чаап алат. Койду союп жейт. Менде карышкыр эмес, илбирс, жолборсуңду жок кылат. Ошондуктан бул дүйнөдө баарынан адам күчтүү, деген экен карышкыр. Жомоктун аягы.